Жакшыда менен жашоодо бирге жүргөнүм канчалык рахат. Жан дүнөң тазаланып, арлык сезим жаздын жамгырына жуулуп, көктөмдөй көшөгөсүн жайган мезгилдей өзүңдү да не бир бактылуу сезесиң. Адамдын табияттык мүнөзүнөнбү, же анын айкөлдүк бийик адамгерчилигиненби, аны бир боордошундой көрүп, жакындык мамиле үзүлбөй кала берет экен да. Мындай улуу касиетке ээ болгон Темирбек Бердибаевдин жашоого болгон мүнөзү, пейилинин кенендиги ушундай эле. Мен эле калдым. Акыркы суш искен болуп кетти. Мени көп коюп кетсе болмок эми. Арман Түнө деген ушул эже. Эми Искеровдагы бактылуу адам экен. Артында изи калды, балдары бар дегенде, эже. Кичинесинде бала кезинен баштап эле экөөбүз жакын болчубуз. Эмнегедир тиги бир туугандар менен ушу жакыныраак болчу мага. Жоош. Түз жүргөн, бала кезинде эле жоош болчу. Bir tuğanlarım kişine oruç çoğan demeler. Alın berim жүрчү daim. Oruçlar menen kırgızlar menen diyor. Bu kişi bala gezinde de muzikaga jakın eken, he? Oy bul gene de 4 yaşında, 5 yaşında ele jana ilgerki taburetken alıp ele kıyık da oynap жүрөчү. Oyun ele oso, tentek ele oso bolчу. Başka mындай olku-solku вообще. Кичинекейин мындайын деле. Анан ушу баламан бирдеме чыгат. Го деп патенеси биринчи эле гармошка сатып берди. Аны ойноп жүрдү, андан үйрөндү, өзү эле самоучка эч ким эчтеке жок эле. Заодно самоуч этил деген немелер болчу эмес беле илгери, азыр барбы билбейм. Мындай альбомдор. Ошондон алып беришти, өзү үйрөндү, өзү зээндүү болуп, ошо музыкага жакын болуп, өзү үйрөндү. Мектеп кезинде эле мектептин кружокторуна катышып, аларга эметип анан кой, бу гармошка балама болбой калды. Деп анан жоңойгондо аккордеон сатып беришти. Ой, аны көтөрө албайт го деп баарыбыз күлчүбүз, көтөрүп алып эле, сонун ойноп эле, ошону менен. Даже 7 класстан баштап бул мектептердин немесине катышып, кружогуна тиги алардын ырынын эме тартып берип, андан кийин жүрө Дом культурадан иштеп калдым. Жашоодо эмне чындык, эмне жалган, эмне жалган. Менетсиз жеңил жеткен бакыт жалган. Убайын көрөр кезде умсундуруп, учуңдан комдай чуруп düşüp kalgan. Baylık jalgan, bakıt jalgan. Arman dünyada emne çındık, emne jalgan. Биз эми жаш кезде ал киши институт искусствга 1-курста окуп атыптыр. А мен болсо ошол жака жаңы эле өтүп, ошо жатаканасына жатып жүргөн кезде ошо жатаканадан таанышып калдык. Анан өзү ошол кезде эле мындай бир кандай десем, токтоо, жигиттердин сулуусу, кыздар аябай көзү чүргөн убакыт болчу да. Мүмкүн баарыбыз тең эле ошол кезде, жаш кезде сулуу белек, ким билет. Ошол искусстводан таанышканбыз. Ал ошо 1-курсту бүтүп атыптыр, мен болсо жаңы эле 1-курска келип өткөм да. Кайсы бөлүмдө? Ал деген ошо кыргыз эл аспаптарынын факультетин бүттү. Сиз? Мен болсо хоро дирижерскийди бүттүм. Ошол экөөбүз ошол жерде ошол жакшы таанышып, жаш кездеги бир тунук, аппак сүйүүлөр менен жүргөнбүз го деп ойлойм. Анан 2-курсту бүткөндө уже үйлөндүк. Анан мен айтып атпаймынбы, биз институт бүткөндөн кийин үйлөнүшүбүз керек да депчи. Анан сага көз түшкөн жигиттер көп экен, азыр албасам болбойт деди. Анан келип ушул жерге келин болуп келдим. Бирок мен ошо келин болуп келгеним дагы бир аябай кызыгы бар. Ошо бир тең туш жигити менен тең туш кызымды алып келип, анан айтып атпайбы, сен негизи өзүң Караколдо болдуң беле? Пржевальскийдин бактарын көрдүң беле депчи. Жок, көрө элекмин.
анда эми жашпыз да, мен өзүм чүйлүкмүн Кара Балтадан. Жок, мен көлдө болгон эмесмин, жүргүлө анда жайында эмеге каникулга чыккандан кийин барып келели депчи. Анан эми жаш кезде ким эмне сүйлөсө биз аябай ишенип калабыз го. Анан ошо теңиш кызым менен, ошо жигитим менен анан келдик жайында. Июнь айы болчу. Анан бул жерде ошо илгери бул жерде бир эле Каракол гостиницасы бар эмес беле. Ошо гостиницага алып келип кечинде жаткызып, теңиш кызы экөөбүздү. Анан серей салып тургула, биз эртең келебиз, бүт Караколду көргөзөбүз, көлдү көргөзөбүз, музейди көргөзөбүз, паркты көргөзөбүз деди. Макул деп анан эртеси чын эле алар келип аябай бизди ошо кечке чейин баардыгын көргөзүп, анан эң аягында ушул паркка алып келиптир да, биздин үйдүн жанындагы. Алып келип анан ошол кезде уже 4-5 болуп калган да саат. Анан берки жанындагы Сатар теңиш айтып атпайбы? Айтат, үгүл могул жерде деген Искендин деген тайыныс жашайт. Ушундай сонун жарма жасайт, андай жарманы эч ким жасабайт. Баары суу сап атабыз, келип жарма ичип чыкпайлыбы деди да. Анан жок, ал неудобно жак, кандай киребиз биз аяка? Кирбейм деп düşünсөм, болбойт, жок эми. Биз деген азыр окуп атабыз да, бизге эч нерсе болбойт, биз алды бала катары эле көрөт да, жарма ичип эле кайра чыгабыз деп. Ошентип жарма ичем деп ушул үйгө келип келин болуп калгам. Бул үйгө? Анан жарма келдик, жарма ичкен, кирдик үйгө. Кирсек ошо чоң тайенебиз, бул киши Туманов Таятабыздын байбичеси, мен колунда мен таалим алдым. Ал киши бар экен, өзүм кайненем бар экен, кайнатам бар экен, абысындарым бар экен, кийин ойлосом. Баары отуруп дасторкон даярдап, азыркы кирген залда дасторкон жайылып туруптур да, тамагын иштик. Анан чыгып баратсак, анан ошол жерде ошо кийин абысын болуп калган айтып атпайбы? Колго тийген коёнду кое бергендер оңгобу деп. Ошондо эле шектенип калдым да, ой, болбойт. Убактыбыз келе элек, жашпыз, институт бүтүшүбүз керек десем. Болбой, анан көшө көздү даяр экен, баары даяр экен, көрсө баары сүйлөшүлүп коюлган окшойт. Ошентип ушул жерге келин болуп калгам. Бул үй Ыбырай Тумановдун үйү. Ооба, Нукура Накта өзүнүкү. Өзүнүкү. Бул иши Салкар. Мына Кыргыз элинин атпай журтчулугунда Карамалды Орозов, Залталардан Ыбырай Туманов деп мынакей биз ушул мезгилге чейин айтылып келет. Дагы айтыла берет келечекте дегенде. Анан бул Искен абам ушу Ыбырай ата таятасы да. Ооба. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Ооба. Искен ушу мага айтып берели. Искендин ата энеси дагы маданият майданында жүргөн кишилер. Театрда иштеген. Театрда иштеген, кайненем дагы, кайнатам дагы. Кайнатам дагы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген ишмер болгон. Ал кишилер ушу бир билбейм кайсы жылдар экени, ушу 65-70 жылдар го дейм. Ошол жерде ушу илгери ушул Пржевальский шаарында элдик театр бар экен. Бирок ал кичинекей болуп ремонтко кирип, ошол жердеги театрда иштеген бүт бар тең Нарында жаңы театр ачылып, ошол жака бүт жакшы алдыдагы келаткан артисттердин баарын ошол жака алып кетишиптир да. Ошон үчүн алар ошол жака кетиптир. А кеткен убакта ошо балдардын баары калып, ошо тайнебиз Искенди башкылып бүт берки агалардын баарын тең тайнем багыптыр. Искен өзү ушул им менен ушул жерде үйдө төрөлүптүр. Ошо кишинин колунда төрөлүп өскөн. Ошо даже ошо эметип калар эле, ошо таятам деген уже карып калган кезде кичине ооруп, анан оор тартып жатып калыптыр да. Ошондо Искен гана жанында ошол жардам берип, тургузуп, отургузуп калган убактар бар экен да. Баккан мезгили бар экен. Андан башка дагы ошо таятабыз ар дайым айтчу экен. Сен балам элдик киши болосуң деп. Ошону чоң тайнебиз айтчу бизге. Анда бизде андай ойдо жок, түшүбүзгө да кирелик болчу да. Биз эртең ким болорубузду билчү эмеспиз да жаш кездечи. Ал кишилер кырак болгондо. Ал кишилер кырак болгондо ошол көп балдардын ичинен ошентип айтчу экен. Искен сен элдик киши болосуң деп. Анан кийин кайненем айтып калчу. Мен энемди айтчу, атамды айтчу. Чын эле ошол Искен ошол болду деп ушинтип калар эле. Мына эми силер институтта чогуу окудуңуздар, студенттик күндөр өттү дегендей. Анан абамды биз баарыбыз билебиз да, чоң музыкант экенин, анан обончу экендигин, анан уюштуруучу адам экенин дагы айтабыз го кийин. Анан эми ушул балалык ушул кезинде, студент кезинде кайсы музыкага жакын эле өзү дегендей, ошол кезде ыр чыгарчу эле, обон жазчу эле деген. Ооба. Мен бир азыр эсимде, ошо окуп жүргөн кезде Фейферман деген чоң профессор да Искен ошонун кол алдында окучу. Ошол бир күнү ошо биз жанагы общежитие жатакананын ичинде жаштардын семейный общежитие деген бар эле да, биз үйлөнгөндөн кийин. Анан ошо 3-чү курста окуп жүргөндө бир күн таң эртең менен эшик тыкылдайт. Анан эшик тыкылдап ача калдым. Ача калсам ошо Фейферман агай биздин общежитияда эшиктин алдында туруптур. Анан коркуп кетип эле саламдашсам, Искенди чакыргылачы деди.
Анан уялганыман ал киши уктап атканда ал киши азыр чыгып кетти деп койдум да, дөшүнсөм. Пожалуйста, тогда передай ему. Бул деген аябай жакшы музыкант деди да, мени карап. Бул кишини сактап калыш үчүн каждое утро я тебя буду просить деп орусча айтып атат да, я тебя буду просить 6-дан 8-ге чейин институтка келгенче 2 сааттан аккордеонду ойносун деди да. У него золотые руки деп түшүнтүп айтты да. Эртең менен ойносун деп атат. Институтка барганча. Анан хорошо деп, мына ал киши кетип калды. Анан мен ошо азыр кийин ойлойм да, ошо кезинде көзү жеткен да, ошо Искендин талантына ошо киши мугалим болсо дагы, ошондой эле ошо көзү жетип, ошо алдыда келечегин көргөнбү деп ойлоп калам да. Анан Искенге кирип айтып атпаймынбы, ушундай экен деп түшүнсөм деп калды. Бирок өзү негизи отделенияны 5 менен бүтүргөн. Сабакты аябай жакшы окур эле. Анан ошол даже бул институт окуп жүргөндө эле булар деген ошо булардын группасындагы, булардын курсундагы ошо именно ошол отделениядан 4-5 жигит, жакшы чыгаан жигиттердин баары ошондой чыгаан болду да. Ошол жерде институтта 3-чү курстан баштап булар сразу эле группа создавать этип, жанагындай ансамбльдерди создавать этип, Волгоградка чейин барып концерт коюп келген күндөр болгон. Ошондой эле ошо алдыңкы студенттердин бири болчу да. Ошо бүткөндө дагы ошо 5 жигитти тең ошо институттан эле сразу мисалы Искенди балыкчыга директор кылып жиберди. Ошондо Искен 22-23 эле болчу эле. О дейм ошол. Мектепкеби? Жок, Дом культуранын маданият үйдүн директоруна кылып жиберди. А берки жигиттерди бирөөнү Токмокко, бирөөнү Кочкорго ошо кетирген эмелер эсимде да. Ошол институттан дагы бул аябай өзү эле ошол кезде дагы бир кандай десем, бир талантын дагы, шыгын дагы, өзүнүн салмактуусун дагы, өзүнүн орду менен жүргөнүн ошондой эле көргөзгөн го деп ойлойм да. Искенде ошондой бир мүнөз, тубаса мүнөзү бар эле да. Көзү өткөнчө бир калыпта бир көп сүйлөчү эмес, токтоо, салмактуу, ооба, сөзүндө орду менен өзү негизи адамды угуп, анан бир барып чечим чыгарып, анан барып жооп бере эле. Элге окшоп, мындай көп кишилерге окшоп шашып, мындай бир сразу айтышып да калчу эмес, орду менен болор эле да. Бул тубаса мүнөз го деп ойлойм. Бирок баардыгы тең айтып калат, ошо Таятасына окшош экен деп. Таятабыз ошондой киши экен. Мен өзүм көргөн жокмун, ошондой киши экен деп айтышат. Анан эми Искеневдин мен билегенден ушул оңондор жазчу эле. Ушул оңондорлорун айта аласызбы? Кандайларга жазды? Мен мисалы үчүн өзүнө да келип Аваманын ал биякта иштеп жүргөн. Бир эки ырымда оңон жазды эле. Анан эми жазды беле? Оңон чыгартып турган мырларын атап койгон. Анан эми мен да жаштык кез, мастык кез дегенде оңдо эле бурмапмын. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Ошо эми ошолор жөнүндө айтсам, ошо студент болуп жүргөн кезде биринчи ыр бар да, Сүйүү барагы деген. Ошо биринчи ырын мен ошо Кыргыз радиосуна барып ырдап бергем. Анда окуп жүрчүбүз да. Ошолор эсиңизде барбы сөздөрү? Ооба, азыр Айгүл Асанкожоева ырдап жүрөт. Bir savağa egiz güldü canaşı Aysız günde Yıldız bulup canadır Aysız günde Yıldız bulup canadır Адамзатка өмүр чектөрү берилген. Ааламда эмне кыска, өмүр кыска деген ошонун улам калса керек. Адам деген аялуу тагдыр экенин биз бул жарык дүйнөдөн көзөткөндө гана анын ишине, анын турпа сыпатына баа бериле тура. Ишинде жанын өрөп иштеп, талантын элге тартуулап, ар бир күндөрүн бекерге кетирбей өрнөктүү өмүр өтөгөн маркум Темирбек Бердибаевдин артында калган канаттуу ырлары ырдалып келатканына сыймыктанбай койбойсуң. Кызы белгилүү ырчы Айгүл Асанкожоева атасынын обондуу ырларын обого алып чыгып ырдап жүргөн эле канчалык сыймык. Ошол ыр жөнүндө жанагы ошол эң биринчи алгачкы мага да кызык да ушул кандай жаралып калган деп ырдап келем ушул ырларды. Ошол сүйгүм келет деген ырыңызды ырдайм. Алык Осмоновду сүйбөйт деп жүрөсүңбү? Эми ооба ал сүйүү барагы деген чын алгачкы ырлардын бири. Ал ошо биздин чоң поэтесса Абыл Касымованын сөзүнө жазылган. Менен ошо эмнегедир
Мен өзім негізі ушу Каракол шаарында маданият үйүндө ал убакта элдик театр деген бар эле. Ошондо иштеп жүрүп, анан кийин ушу сөздөргө, ырларга көбүрөөк маани берип, ошого көбүрөөк көңүл бурчубуз да. Анан кийин ушу концерт менен эки жакка чыкканда, ырларга көп ырдалып, антимип анан ошондон шык пайда болду болуш керек. Ошондо сүйүү барагына сөзүн окуп жактырып калып, анан кийин эми жүрөктө сүйүү пайда болбосо, обондо чыкпайт беле ким билет. Могу жерден миткенеңден бутуратып кеткен. Антпей, кайра бош жерме дейт. Ой, ровно. Жашап турса мындан дагы өнөрүн балким элге сиңирет беле. Чоң үмүттөр кала берет да, үмүт деген кала берет да. Анан эми ушул ырларын колубуздан келишинче ушул бир туугандар биригип, апабыз биригип, ушул азыр ушул күндө ошо чуркап атышат балдар. Нотага түшүрүп, түшө элек ырларды кагаз бетине түшүрүп, бала бакырасына мектептерге берели деп, андан тышкары колубуздан келсе ошол биз дагы аранжировкалатып, аны кооздоп, шөкөттөп, эл астына алып чыгып, эмгектери ошол кала берсе, архивде кала берсе, балдар үчүн кала берсе, эл журт үчүн кала берсе деген чоң үмүттөбүз. Ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз. Түшүнгөн кишиге өзүңүз эми ушул жаатта көптөн бери эмгек кыласыз. Ырлардын дагы стилдери болот. Элдик ырлар болот. Анан бирок биздин атабыз ушул больше көбүнчө ушул жаз жагына басым кылчу. Анан мен хотя колунда ушул эми баягы шартка байланыштуу убагында жаш кездеримде ушундай шарт болуптур. Мен ошол жаңы төрөлгөндө эле ушул Түп районуна бир тууган эже жездесинин колунда чоңоюп, ошого өсүп калдым. Бирок ал жактан ушул окуубузду бүтүп келгенден кийин чоң окуу жайга ушул үйгө ошо атабыздын колуна келип, бир 3-4 жыл колунда жашап, мен жана жогоруда айтып кеткендей, көп жакшы адамга тиешелүү сапатты өзүмө сиңирип алганга ошол кишиден үйрөндүм десем болот. Анан эми алмашагынан алыс түшпөйт, балким өзүбүздүн дагы мүнөзүбүз балким ошол атабызга, апабызга окшошуп аткандыр. Бирок бир адамдык бийиктик, анан элди ала билүү, ак көңүлдүк, калыстык анда санда бир өзүңүз менен сиз менен кесиптеш болуп көп жүрдү да. Кесип ушундай бир калыстык анда санда эле бир сүйлөйт, бирок ушул таап сүйлөйт. Андан кийин кайра көрөгөчтүгү менен кайра ал кишини туура эмес болбойт да, ал киши ошол туурасын айтылып калат да. Анан ошондой бир жакшы сапаттары бар эле. Кудам экөөбүз куда болгонубуз 25 жылдай болуп калды. Ошо эки бала тил табышып үйлөнүп
жашагандан бери аябай ынтымакта жашап келатабыз. Бул кишинин куда сөөк той топурда чогуу турганда эмне деген жакшы акылман сөздөрүн угуп, ырларын угуп, обонун угуп, а киши өзү өткөндөн кийин аябай баркы билинет экен. Ошонун баарын эстеп, ырларын ырдап жүрөбүз, обонун угуп жүрөбүз. Накыл сөздөрүн эсибизде, жүрөгүбүздө сакталып келет. Өзү керемет киши эле. Ичине баягы куда сөөк көпчүлүктө бул кишинин эле оозун карап отурчубуз. Жакшы накыл сөздөрүн айтып, турмуштун башынан өткөрүлгөн нерселерди айтып, көп касиеттери жүрөгүбүздө калды. Кыяк черткени көбүнчө аккордеон. Эмгиче чоң устат экен көрсө. Биз баягы музыкант болбогондон кийин элден уккан жакшы касиеттеринен билип атабыз да. Атасы бар, бир жөлөккө даяр боло турган адам бар. Бактылуу болот экен да. Атам ошо мен бир эсимде бир 6-7 класс болуп окуп жүрсөм керек, анан ушу тай жагым ошо чүй тараптан болот да. Анан бир суу самырга бир барып калабыз деп, анан суу самырга барабыз деп анан кийин тай неме барып, бир күнү барып калсам, тайкелерим каякта деп сурасам, эме деп калды, суу самырда чабан болуп жүрөт деди. Ал кезде союз кези. Анан чабанга суу самырга барып 66 отургузуп койду. Ал кезде союз кезинде баягы сумардыкында азыр асфальт жол жок, чаң жол менен эптеп жеттик. Анан жетип анан ошол жерден тайкелер менен учурашып жүрүп, анан бир күнү карасам, бир ага чейин бир Кара Балта деген бир кинону көргөм да. Анан аябай баласың да, анан баягы кызыгып, анын баягы кийип жүргөн шапкасына аябай кызыктым да. Анан бир күнү отуруп анан кийин кат жаздым багыма. Саламатсызбы? Салам кат деп илгери жазчу эле го. Салам кат. Кандайсыз ата? Мен ушинтип бир кинону көрдүм элем, Кара Балта деген. Мага ошондой бир шапка салып жибересизби депчи. А кезде бир суббота сайын автолавка келчү да. Автолавка келип кыдырып, анан баягы майда чүйдөлөрдү сатып, анан кетип калчу. Анан күнүгө ат минип алып автолавкага келем. Орус киши, анан орусча деле билбейсиң. Баягы бирдеме үмүттөнүпчү, бир келдиң баласың да, анан балким бирдеме өрүп жибердиби депчи, анан бир ай өткөн жокпу. Бир күнү бирдеме берди мага. Карасам баягы бир жакшы бир эме өрүп жибериптир. Бир танкисттердикиндей бир шапка берип жибериптир. Анан ошондо аябай кызык эметтим да. Ушу тээ жакта отуруп алып бир кат менен сурасам, кийин ойлонуп атам да, ушу кат менен сурасам ушуну бир берип жибергенчи. Ал кезде эмне же азыркыдай телефон жок, же эме жок. Байланыш жок. Ушуну караколдон берип жиберген аябай ошо эме да. Ошо бизди эме ата кылып аябай жакшы чоңойтту, окутту. Окуу жайларда бир өзүнүн эмеси бир урушкан да жок, кандай десем да, сабаган да жок, мындай жакшы бир мындай мүнөзү менен чоңойтты да, бир мамиле мененчи. Анын бир эмеси, көз караш мененчи. Анын бир эмесинде жактырчумун да. Ар дайым үйдө эртең менен же кечинде тамакта да мындай айбалдар эмне кылабыз эртең деген бир мындай чогулуп алып бир кеңешкен бир эмеси бар эле да. Эртең бирдеме кылабызбы? Сен муну кыл, мен муну кылайын, сен тигини кыл деп мындай атайын бир заданиялар берип койчу да. Ошентип чоңойдук мына. Анан өтө шайыр киши эле да. Ар бир мындай отуруштун бир мындай шаңын алып кете турган бир адам эле да. Кандай десем, бир той аштар, тойлордо обязательно бир аккордеонун көтөрүп чыгып эле, маамдарды атып эле, баягы шаңдуу болуп, мындай элдин көңүл ачып, мындай элдин көңүлүн көтөрө турган бир адам да. Ушундай бар эле да. Атактуу Залкалардын үйү, Ыбырай Туманов атабыздын, тай атабыздын үйү, ушул үйдү атактап келебиз. Атабызды ар дайым сыйлайбыз. Атабыз да ушул кишинин колунда өсүп, чоң музыкант киши болгон. Ушул атабызды бизди да кичинекей чактан бери өстүргөндө эчтекеден кем кылбай жакшы өстүрдү эле. Атабызга сыймыктанып, ар дайым Куранын окутуп,
ушул эме кылып турабыз, эстеп турабыз. Абамдын жакшы мүнөздөрү бар эле, аябай. Мен жолдошум каза болуп калган 30 жыл болуп калды. Анан 30 жылдан бери ушу жолдошум жоктотпой, атанын ордуна ата болуп, кыздарга жакшы мамиле жасап, баардык эчтемкесин аянчы эмес эле абам. Кыздарым чоңойгондон кийин Куда сөктү тозо баштадык. Анда дагы абам аталык мээримин чачып, куда сөктөрдү тозуп, эшиктерин көрсөтүп, бүт шарттарын жасап турду абам. Абам аябай ушундай бир токтоосун киши эле, аябай кыраакы киши эле, сразу эле билчү эле, бир адамдын кабак башынан билип койчу эле кандай киши, кандай. Кыздарым келгенде ушундай бир чоң папа, чоң мамамдыкына барып, чоң папа менен учурашалы деп келгенде, келип ушу келсекти эле абам тура калчу эле ордунан. Кыздарым келиптир. Байбиче тур, батыраак ташоонукуң жай кыздарды узаталы деп. Небере чөбөлөрүм баарын өпкүлүп чыттаклап. Ушундай мээримдүү агам эле. Bir gana ölüm çındık öngö jalgan. Jaşo jalgan. Ömür jalgan. Armani arman. Bir gana ölürün çın uşul arman. Armani arman. Bir gana ötörün çın uşul arman. Ömür ötkөн сайын анын баркы, баасы дагы ого битер адамды ойлонтуп өткөнгө тарышып салдырат тура. Бирге иштеп, үзөңдөш болуп жүргөн маданият тармагындагы кесиптештери дагы биз да Темирбек деп атасак дагы көпчүлүгү искендешип ушул кезге чейин ал жөнүндө узун сабак кеп кылып келишет. Адамдын көзү өтсө дагы баркы өчпөйт окшобойбу? Улуу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жазгандай, терөөлөр сенин артында жүргөн үчүн гана сен тирүүсүң деген акылман сөзү кесипкөй инсан бийик талант ээси Темирбек Бердибаевга да тийиштүү. Искенди элдин баары искен деп айтчы. 1982-3 жылдарды тааныдым. Себеби ушу 80-жылы Ак Сууга райком партиянын секретары кылып шайлагандан кийин менин астыма обкомдун секретари Тилектеш Шемкулов маселе койгонда, силер Ысык Көл облусу боюнча ыргесени силердин Ак Суу району эле албай койду. Ошон үчүн силер уят болдуңар. Сизге биринчи ушул тапшырма концерт даярдап, райондон чогултуп, мыкты жаштардан болобу кимден бир айдын ичинде барып Кыргызстанга телевиденияга тартылып келесиңер, көргөзөсүңөр. Ушу Ак Сууда да өнөрпоздор бар деген суроо тапшырма берди. Мен жүрөгүм түшүп эле алайып калдым, эмне кыларымды билбей. Чындыгында анан кийин 1-2 күн ойлонуп отуруп, анан бир эле базар боло элек болчу ошо райкомго барганым. Анан рай отдел культурага бардым, карасам бир 4-5 эле киши бар экен. Анын ичинде мына Төлөн Касаболотов, Шабай Азизов, анан кийин ким бар экен? Ботбай Куланбаев. Вот андан башка киши да жок экен, эч ким жок экен, дагы бир күйөөсү менен аялы бар экен, Сартов беле ушундай деген. Ошо теги Барскондук.
Анан айлам кетип эмне кылаарды билбей анан баягы зав. Отдел культурасы дагы орус экен. Тиги түптөн алып келген. Анан эч ким жок. Анан эми баарын анан жанакы автоклубка отуруп алып анан кыдырдым. Райондун баарын тиги мектепти иши кылып, могул жерде момундай жакшы үрчү бар деген жерин баарына бардым. Анан чогултуп келдим. Алардын арасында эң эле биринчи Шайгүл Шакеева, Алсыитова Бурулча, бер жакта ушундай аялы дагы кызы күйөөсү дагы бийлешет деп баягы Бекбулатов менен Айгүл Иманалиеваны айтышты. Иши кылып ошолорду чогултуп келсем эле эме жок. Музыкант. Бир музыкант жок. Ошол Бахолдин деген зав. Отдел культура мындай эмени тартат экен, эмени баян. Анан айла кетип эмне кылаарды билбей издеп анан музыкант. Издеп атып анан ушул тегишчилдик бар деп түптү иштеп жүрөт. Музыкальный школда ошону сүйлөшсөңөр болот деп айткандан сураштырсам, Сагынбаев саламат экен. Эми ал деле баян ойнойт экен да. Анан ошо эптеп кыйналып кысталып атып аны отургузуп араң. Анан кийин эле даярданып баягы Боз салкын деген ансамбль түзүп калдык. Түзүп калгандан кийин эле музыкант жок бул эмне кылабыз? Окуй деп эле анан айтып калышты. Мен чындыгында көп билчү эмесмин. Могу Караколдо Бердибаев деген аты деле Темирбек экен, бирок Темирбек деп эч ким айтчу эмес экен. Искен деген бир мыкты музыкант бар, эже. Ошону управление культурадан Осмоналиевден сурап, ошону алып келиңиз деди. Анан кийин звонить этип Осмоналиев менен сүйлөшсөм чындыгында иштейт экен. Анан эми мен сүйлөшүп көрөйүн, үй бүлөсү кандай дейт, жибереби, жибербейби деп ошентип деги жибербейт. Эртең менен келсин, кечинде кетип калат үйүнө деп ошентип кыйнап кыстап атып анан кийин келди. Ошондо Искенди биринчи көрүшүм. Анан кийин баягы сахнага отуруп эле ал уже баягы кимдер уже иштеп аткан, баягы хормейстер Турдуманбетов, Аскар Жуманалиев деген бар. Анан кийин эле Искен, момуну деп коет. Айтса эле анан эле сразу эле тикченде отуруп эле тиги ойной баштайт. Токто десе токтоп калат. Анан эле сразу ош жеринен мага аябай таң калыштуу болгон да. Таң калыштуу болуп эле карап, анан чындыгында 1 жыл ошол ансамбль чыкканча отурду. Эртең менен келет, кечинде кетишет дегендей. Анан кийин 85-жыл болду. Дери уже далай жерлерге бардык, Казакстанга дере бардык. Эми чындыгында мыкты музыкант экен. Анан тиги всемирный фестивальга барган атабыз, студентов и молодежи деген бар эмес беле. Анан ага чындыгында барбай калды. Бирдеме болуп барбай калды да. Анан эми бул кишинин мүнөзү абдан кызык болчу. Өзүнүн оюнан эметпесе, туура көрбөсө, такыр жасабай коет. Оюна туура келсе, жасап, ошону ырдатып, бийлетип, улам токтотуп, улам ырдатып атып, ийине келтирчи да. Анан кийин бирдеме жакпадыбы, эмне кылсаң да жасабайт, таштап туруп, коюп аккордеонду чыгып кетчи. Анан кийин ошентип бир топ иштеп эметип жүрдүк. Анан кийин мен аңгы чакта баягы баары жоюлуп, тиги эме жоюлуп дегендей советский власть, партия. Анан бул управленияга келдим. Келгенде ошондо көбүрөөк мындай жакыныраак билип калдым да. Себеби 1 жылдан кийин эле ким чалды? Мэрияда первый зам болуп Өмүрбек Шаршыналиев иштечи. Анан сүйлөшүп атып эле айтты. Бир орус иштечи экен музыкальный школдо директор болуп. Тег аябай барып, аябай таң калып, ушунчалык начар болуп кетиптир да. Жөн эле голый эле момундай эле тамдан башка эчтеке жок дегендей. Анан аябай эметип, анан аны жумуштан кетирдим. Анан кимди коебуз? Жалаң аял кыздар иштейт экен. Анан ошол Шаршыналиев чалып айтты.
Зинагүл Орозғазиевна ушундай Бердібаев деген жигит бар, музыкальный училищеде иштейт. Ошол музыкант мыкты, ошону тиги алып баралыгы кандай дейсиз деп. Анан мен эми чала ола билип калгам да тиги бос салкындан. Анан мейли деп эле анан ушул школго келди, директор болуп. Анан эми баягы унчукпай, көп сүйлөбөйт, көп мындай мүнөзү абдан оор басырыктуу адам эле. Анан көргөзүп мындай, бул мындай, мектеп үстүнөн жанакы кара шылак түшүп атат. Анан маселенин баарын койсом, анан акырындан бүт баарын жасай баштады. Даже терезе парта жок, ушуларды момунт келечи. Анан ошондо мен көрдүм абдан уюштургуч адам экен. Эч кимге маселе коюп, баягы ызы чуугулбай эле четинен эле акырын жасай берип, мектепти баягы мындайча айтканда биринчи эмеге чыгарды да. Конкурстарда, ошо конкурстарга даярданганда дагы мындай байкачымын. Ошол отуруп алып бир базар калганда бүт баарын өзү угуп, өзү талдап, өзү тандап чыкчу. Анан эми коллективи абдан сыйлап, жакшы көрчү да. Себеби ызылдай бербей, уруша бербей, акырын гана баарын жөндөп турчу. Ушундай мүнөзү бар экен. Анан кийин ал мектепти оңдоду. Анан кийин бул ошол убакыттарда абдан көп эме болуп калбадыбы? Коноктор келип, президенттер келип, анан кийин эле концерт деп эле бизди мени эметет, давай алып бар деп. Анан баягы эле Ильяс, баягы эле Шакеева, баягы Иманалиеваларды алып жөнөйбүз. Баарына ойноп берет, мындайча айтканда. Баягы орусча айтканда живьем, аккордеон менен. Анда тигиндей таңкылдак аппаратура менен көп эметчи эмес да. Анан бир жолу Казакстандын, Өзбекстандын президенттери келип, анан кийин прием болуп атат. Анан кийин эле бир убакта баягы баары ырдап бирден кирип, мен баягы тышта карап турам, сен кир, сен мындай деп. Анан бир убакта эле азыр эми айтса болот го, Нурсултан Назарбаев абдан мындай веселый, абдан ушундай жакшы адам экен да. Анан эле ырдап эле азыр эстесем Бүлдүргөн деген ырдай баштады да. Анын баары эле биздин тиги Жумагул Саданбекович да аны ырдап эле ушинтип калышты да. Анан кийин тикченде турган акырын басып барып аккордеон менен искен. Тиги Назарбаевдин жанына барып жүрөгүм түшүп калды. Эмне болуп кетти деп. Анан баягы ойноп эле мына эмесе ойноп баштаганда ырдашып анан бүткөндөн кийин анан ой, бул мыкты музыкант турбайбы деп эле Назарбаев аябай эметип калды. Сурап, аябай мындай кызыгып, анан бул баланын эмелери барбы деди. Наамдары барбы десе эле ким дагы эмне дерин билбей калдыбы билбейм. Мен кичине алжысыраак тургам тиги аягында. Анан жок десе эле, ой, буларга бербеген кыргыздар силер деп эле ошентип калды. Болот беребиз деп. Ошондон мына келип эле сразу задание берип, анда все-таки Жумагул Саданбекович аябай күчтүү жетекчи экен. Анан документти даярдап, ошол подряд кетишкен. Ботпай, ушул Искен, андан кийин анан Шайгүл, Айгүл дегендей ошол жердеги музыканттар ушинтип наам алып калган. Анан эми абдан ответственный. Көп конкурстарда, тияк-бияктарда эми как профессиональный музыкант катары жюриге киргизчүбүз. Ошондо баарын карап отуруп, бир гана өзүнүн эмесин айтчы. Момундай, тигиндей, бул момунтип атат, мунун ыры момундай болуп калды деп абдан эме берчи да. Баа берчи. Анан кийин ошол мындайча айтканда мыкты музыкант болчу да. Ошол анан кийин коллектив менен көбүрөөк бизде ушундай барып, тияка бияка барып концерт койгондо мындай байкаганда такыр лишний сөз сүйлөбөгөн, айтпаган. Бирөөнө мындай андай деп
такыр замечание бербеген, өзүнүн гана эмеси менен акырын гана айтып койчу башын көтөрүп. Анан кийин жини келсе катуу айтканда, ой, например, Ак Судакы акыркы жылдары иштегенде Боз Салкын менен балдар жөн эле агай деп ушундай жөн эле көзүнүн эмеси менен тегеренип турчу. Себеби ал киши айткандай, эми ырдатып, даярдап, жанакы вокальный болобу, бирден болобу, ийине жеткирип иштечи. Ушундай жакшы, мыкты адам катары, музыкант катары, профессионал, мыкты адам болчу. Темирбек Бердібаев 1976 жылы Фрунзедегі Бибисара Бейшеналиев атындағы мамлекеттик искусство институтун ийгиликтүү аяктагандан кийин эмгек жолун балыкчы шаардык маданият үйүнүн директору болуп баштаган. Бул анын жаш кезинен эле зирек, эл менен бирге болуу, жан дүйнөсү ачылганын көргөзүп турат. Мектепте 7-класста окуп жүргөн окуучулук мезгилинде кечкисин маданият үйүнө аккордеонист болуп жумушка орношот. Бул анын өспүрүм чагында эле өнөр дүйнөсүндөгү терең шыктын ойгонушу болгон. Темирбек Акматовичти 1977 жылдан бери билем. Мен ал убакта Ак Суу районунун райондук маданият үйүндө директор болуп иштечилем. Анан кийин Темирбек Акматовичти бул Ысык Көл областынын маданият борборуна алып келишти. Анда Осмоналиев, Богдурбай Осмоналиевич деген эме жетекчиле. Ошол жака алып келип, анан кийин ошондон бери чогуу иштедик. Искен кайтыш болгонго чейин. Эми Искенди айта турган болсок, өзү мыкты аккордеонист эле. Мындай адамга мамилеси абдан жакшынакай, өзү жагымдуу, кишинин көңүлүн оорутпаган, анан өзүнүн билими дагы жогору, ушундай жигит эле. Ошол кайсы райондун маданият бөлүмү, дом культурасы кандай методикалык жардам керек болуп атса, ошо Искенди жиберип турушар эле, бул областтан. Искен барган ал убакта семинарлар өтүлүп турчу. Ушу ар бир райондордо ар кандай ошо семинарларды барып даярлап, баардыгын концертинен өдө. Ал убакта дагы азыркыдай эмес, эме талап күчтүү эле. Ошол моорекени момундай кылгыла, бул документиңер мындай болсун деп ошо көп жардамды берип кетер эле. Андан кийин ушул Ак Суу районуна Боз Салкын ырбый ансамбль уюшулуп калды. Ошондо биринчилерден болуп ушул Искен, Ботбай Куланбаев, мен, Шайгүл Шакеева, Айгүл Иманалиева деген ырчылар болуп чогуу ошону баштаганбыз. Анан ошо 1982 жылы Боз Салкын уюшулуп бүтүп, анан элге чыгып ыздачы кылганбыз. Ошондон бери ушул Боз Салкын ырбый ансамбль мынакей бүгүнкү чейин жакшынакай келатат. Эми андан кийин бул ал убакта азыр Каракол шаардык мамлекеттик музыкалык окуу жайы, ал убакта Пржевальский деп айтылчу, Пржевальский музыкалык окуу жайы деп. Ошого келип иштеди. Директордун тарбия завучу болуп, тарбия боюнча орун басары болуп иштеди. Мени болсо Комуз отделениесине чакырып келишти. Биякта да чогуу иштедик. Анан ошол жерде жакшынакай иштерди, көп иштерди көрсөттүк, жарата алдык. Бул Искендин бияка дагы абдан чоң жардамы тийди, чоң
өнөрүнүн күчтүүлүгү менен көп нерселерди жасады. Андан кийин Каракол музыкалык мектебинде менин билишимче 17 жыл директор болду. Анан жакшынакай деңгээлге базовый мектеп кылып алып чыкты, көп нерселерди алып келди. Жакшынакай балдарды тарбиялап өстүрдү. Андан кийин Каракол Ыбырайтманов атындагы Каракол мамлекеттик музыкалык окуу жайына директор болду. Ал жерде дагы мурун бир эки корпуста окучу элек. Эки этаж болгон эки корпуста абдан эски, абдан эле мындай аварийный состояниедагы эмеде иштечүбүз. Анан искен келгенден кийин ошол киришип, азыркы мурун политпросвещение деп койчу 4 этаждуу горуправада болуп турган ошол зданияга алып, ошол жакта алып, тиги мурунку эки корпусту берип, анан ошондой алмашып, анан биз турган корпусту алып, ал 1970-жылы курулган имарат экен. Ошондон бери бир да эме жасалбаптыр, ремонт. Ошонун баарына ремонт жасап, спонсорлорду таап, Жакшынакай ар бир мугалимге бирден класс кылып, Жакшынакай шарт түзүп берди. Анан эми ошол зданияда азыр эмгектенип атабыз. Эми өмүрү кыска экен, биз Искен деп айтабыз. Өз аты Темирбек Акматович өзүнүн өмүрүндө үлгүлүү иштерди көп жасады. Өзүнүн баскан турганы, сүйлөгөнү, абдан эме мисал боло тургандай адам эле. Эми ошону гана ошолорду айтабыз. Эми мен баягы эске түшкөндөр ушулар эле, бирок ал Темирбек Акматовичтин Ысык Көл областындагы маданият чордоонунда, маданият мекемелеринде кылган эмгектери абдан көп. Каракол шаарындагы музыкалык мектебинде 13 жыл жетекчи болуп эмгектенген экен. Ошол эмгектенген жылдары музыкалык мектепте чоң ийгиликтер болгон. Ал кезде жылыга областтык кароо сынактары өтүп турчу. Ошол кезде жалаң биринчи, анан гран-прилерди алып келген экен. Азыркыга чейин ошо грамоталардын баары азыркыга чейин сакталып турат. Андан тышкары ошо мектепте иштеп жүргөндө эле балдар менен иштешип жүрдү. Ошо балдарга арнап хорлорго ылайыктап жазган чыгармалары, скрипкалык ансамбльдерге арнап чыгармалары бар. Мына азыркыга чейин биздин мугалимдер ошо окуучуларга үйрөтүп, отчеттук концерттерде, экзамендерде ошолорду аткарып келүүдөбүз азыркыга чейин. Эми Темирбек Ахметович жөнүндө да көптү айтса болот. Баягы азыр коллективде дагы ар бир мугалимдин эмгегин баалаганды да чоң ошо билип, ошо баасын жакшы берген экен. Азыркыга чейин ошо мектепте мугалимдердин арасында айтылып келет. Дагы көптөгөн абдан таланттуу киши болчу. Абдан таланттуу аккордеон, мисалы үчүн мен Кыргызстан боюнча ошо Темирбек Ахметовичтен жакшы черткен аккордеонисттерди көрө элекмин да. Мыкты аккордеонист катарында эл билет. Андан тышкары жана айтылып кетти. Ыбырайтманов атында да жетекчи болуп эмгектенген. Аякта да чоң эмгек жасап кеткен. Себеп дегенде мына жагыркыраган чоң 4 этаждуу зданияны алып, ошол жакта
жакшынакай ремонттоп ошо баягы мугалимдерге жанагы студенттерге жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берген да. Тең тушту, тең туш сагынса тегеренет экен көздөн жаш дегендей, эстен кеткис күндөрүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ырчы Данил Ильясов эскерип, областын маданий агартуу тармагына ополтоодой эмгек өтөп, Боз салкын ырби ансамблинин көркөмдүк деңгээлин көтөрүүдө зор эмгек жумшаганын айтып келет. Шаардагы концерттер, маданият күндөрү, областтык деңгээлдеги уюштурулган обончулардын, манасчы дастанчылардын маданий иш-чаралары менен кароо сынактары да анын көз жазымында бир дагы жолу калган эмес. Мен эмискен менен көп жылдар ошо чыгармачылык байланыста болдум. Шаардык, областтык, райондук масштабтагы чоң концерттерде ошо Искен дайыма чогуу сахналарга чыгып, юбилейлик концерттер болобу, же болбосо чоң иримдер, чоң кечелердин баарында көбүнчө Искен менен мен сахнага чыгып жүрдүм. Ошо Искендин анын дагы бир чоң артыкчылыгы ошо аккордеон искусствосунун ушундай эмесин өзүнүн эмесине келтирип, абдан мыкты ойнор эле. Айтчу эмай, ушу аккордеонист сен бир башкача ойнойсуң, аны менен ал коштоп аккордеон чертип отурганда эмнегедир өзүңөн өзүң кандай дейин, вокалдык искусствого өзүнчө бир чоң дем берчү да. Баягы ого бетер баягы ырдагың келип, ого бетер элге ошо жакшы тартуулагың келчү. Ошо Искен менен кандай болбосун, кандай концерттер болбосун, мен ушу чыгууга даяр болуп жүрдүм. Ошо как мыкты аккордеонист, мыкты ушундай кесипкөй эле. Ошону эстеп кетсем, кайсы бир жылы биздин ошо СССРдин эл артисти, биздин абдан күчтүү чоң ырчыбыз Болот агайыбыз, Болот Миңжикиев жыл сайын ушу көлгө келсе, жылдардын бир жылдарында келип, кезиги, ой Данил ушундай, мен тоолорду, ушу Каракол тоосун, ушу тоолорго эмнегедир тоону абдан сагындым, ушу тоого чыгып, кичине бир тоонун абасын жутуп келсек кандай болот? Жакшы жолдошторуң болсо эстеп албайсың, музыканттар болсо андан жакшы болот эле деп. Мен ошо Болот агайдын сөзү менен түз эле Искенге келип, Искенди алып кеттик аккордеонисти менен. Каракол тоолоруна чыктык. Андан жүрүп отуруп, жакшы тоолорду көрсөтөбүз, тиги Кайрмановдун тоолоруна бардык. Андан жүрүп отуруп, тиги Бозчуктун тоосунда тиги Энчилештен жогору Алтын булак беле, жанагы Алтын булак деген ошо жылы сууга чейин жетип, ошо тоолордо болуп, ошо эмне деген жаратылыш, эмне деген айланайын ушу Кыргызстандын жаратылышына ушунчалык баа бердим да, ошо Болот аба абдан таң калып, абдан эскерип, анан ошол жерден Искендин аккордеону бар эле, барып ырдап, Болот аба дагы 6-күнү кечинден ырдап, мен дагы бир канча чыгармаларды ырдадым. Ошондо Болот абага чертип отурганда, Болот аба ушунчалык таң калып, эскерген күндөрү азыр эсимде. Ой, бу Искендин кол өнөрү бир башкача турбайбы? Мен Бишкектен бир ити клуб дегенди көрдүм. Андан кийин эле ушу сени
кезиктирип атам, ай сен өзүнчө бир вариацияларың тимеле бир гүлүн чыгарып ойнойт турбайсыңбы деп. Абдан ошо Искендин ойногонуна таң калып, ошо сонуркап, анан кийин ай балдар, Данио, убактыңар болсо 1-2 күн Алматыга барып келели. Мен Алматынын ошондогу досторума мен ушу Искенди кандай ойногонун мен көрсөтөт элем деп. Ошо Искендин ойногонун ошо алматылык досторуна чыгармасын көрсөткүсү келди окшойт. Анан мейли деп ошо Алматыга кеттик. Алматыга барып опера театрындагы достору менен чогуу болуп, андан филармонияда да достору бар экен. Иши кылып Алматыдагы маданий тармактагы достору менен ал жерде жанагы кайсы бир жылы өттү эле го Олимпиада. Медео деп коебу. Ошо жактагы тоолоруна да чыктык. Чыгып, а жерден ошо Искендин өнөрлөрүн угуп, алматылык казактар дагы абдан таң калышып, ушундай бир сонуркап, эмне деген чындыгында мыкты музыкант экен деп. Эми Алматыга барганда көбүнчө Абайдын ырларына, казак композиторлорунун баягы Илья Жакановдун, Хасангалиев деген мыкты композиторлордун ырларынан мен да аткарып аттым. Мен ал жерде Абайдын көзүмдүн карасы, айттым салем калем каз, Хасангалиевдин Эдемау, Илья Жакановдун Асел деген ырларын ошо казакча аткарып берип, алар дагы бир башкача, алардар да атат. Анан ошо Искенге бир казак маданиятында жүргөндөр Казакстандын. Бизден ошо Болот Миңжилкиев агай ушу күнү ушу күнгө чейин ошо таң калган мен эсимде. Алар да чоң баа берди Искендин чыгармачылыгына. Анан Болот агай да келип алып, ушунчалык таң калып, абдан чоң зор баа бергенин билем да. Бул теңтүшчүлүккө да жакшы болчу э? Теңтүшчүлүк эми абдан жакын жүрчүбүз эми. Биз анын баарын айтып отурса абдан чоң тема. Анан ошо болгондорун ушуну эстеп атам. Темирбек Ахметович менен мен деген таанышкам 1982 жылы. Мен 1982 жылы эмени бүтүп келгемде, Кыргыз Бишкектеги институт искусствоны бүтүп келгенде, Темирбек Ахметович училищеда мугалим болуп иштеп атыптыр, аккордеондон берип. Анан ошо жылдан бери биз таанышып, мугалим бир иштешип, жакшы агай болчу да, мага көп үйрөттү, аккордеон боюнча көп үйрөттү, мугалимдикти көп үйрөттү да. Анан аябай өзү деген мындай бейли болчу, өзү да мындай жардам берчү, өзү жаштарга ошо жакшы көп нерселерди үйрөттү да. Анан 2005 жылы биз деген жаңы корпуска көчүп келдик. Тиги биз деген Ылдый жакта, базар жакта иштеп жүргөнбүз. Ал корпус кичинекей болчу. Анан базар жакта иштеп аябай мындай тоскоолдор көп болчу да. Анан бул жакшынакай корпуска келдик. Бул Гебзе көчөсүндө. Ошону деген Темирбек Ахметовичтин эмгеги аябай зор. Ушул корпуска 2005 жылдан бери келгенде корпусубуз аябай деген начар абалда болчу. Отоплениясы жок болчу, тиги полдордун баары цемент болчу, муздак болчу. Анын баарын деген өзү чуркап жүрүп, ушул училищеге аябай ремонт жасады да. Чоң салымын салды да ушул корпусубузга, жыпчылуу. Фортепианолордун баары жаңыртып, настройкаларын жасап, чуркап эле жүрчү да, ошентип иштеп эле чуркап эле көп эме да. Бул деген аябай хозяйственный киши болчу да. Тияктан барып чоңдордон сурап, жок болот атат балдарыбызга, тигини берсеңер болот эле деп эле өзүнүн даже үйүнөн деле жок болгон нерсени үйүнөн деле көтөрүп келчү да. Көтөрүп келип ушундай жакшынакай мына имаратты алып, жыпчылуу, бүт класстарыбыз баары деген мындай жакшы эмелерге жасалганда, именно студенттерге. Фортепиано бүт класстарда турат, бүт класстарыбыз жап-жарык. Келип эле
мугалимдерге да бүт түзүп берген да, келип эле иштеген эле болчу да ушул жерге. Аябай эме настроение менен. Анан жетекчи катары аябай күчтүү жетекчи болчу. Мындай үндү көтөрүп, бирөөнү урушкан, мен уккан жокмун, уша канча жыл иштедик. Бир катуу сөз айтып, бирөөгө деген катуу бирдемелерди мындай жок болчу. Акырын чакырып туруп, сүйлөшүп, мындай бир үндү студентке даже көтөрчү эмес да. Алар менен чакырып алып туруп, акырын сүйлөп, акырын түшүндүрүп, ушундай жетекчи болчу. Анан өзүнүн характери да аябай мындай жумшак болчу да. Кишилерге жөнүнө өзүнүн даже эмнеси жок болсо, балдар ачка десе даже акчасын да берип койчу. Мына балдар акча болуп атат деп, ушундай аябай жакшы агайыбыз болчу. Эмеси эме болуп атат да, өмүрү кыска болупту, иштесе дагы көп иштесе деп ойлоп жүргөнбүз биз деген. Эми иши деген аябай алдыга көп эле мемелер жакшы нерселер жасады. Просто өмүрү кыска болуп, аябай биз да чоң кыздык, жоготтук ушу кишини. Эми балдарына ушул балдарына берсин, эжебизге берсин, эми ден соолук, аманчылык, эми жоготту аябай чоң болду да. Өз кезегинде Темирбек Бердибаев жааматы үчүн дагы, окуучулары үчүн дагы жан күйгүзүп, аларга заманбап деңгээлиндеги шарттарды түзүүгө атадай кам көргөн. Азыркы Каракол шаарынын борборунан орун алган Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын имаратын алып, аны оңдоо иштерин толук жүргүзүп, окуу жайга музыкалык аспаптар менен ар бир бөлүмдөрдү камсыз кылган. Ал музыкалык окуу жайынын алдында 1989-жылы Айкөл фольклордук этнографиялык ансамблин уюштурган. Темирбек Бердибаевди улуу педагог, таланттуу обончу, режиссер катары эли билет. 50дөн ашын обондуу ырлардын романс жана балдар үчүн жазылган хорлордун автору. Сүйүү барагы, Ысык көлгө бир элес, апа жөнүндө Оода, Ысык көл, Караколум, Арбалам өңдүү көптөгөн ырлары каны элдин катмарына сиңип, бир катар ырчы, аткаруучулардын репертуарын байытып келет. Аккан арыктан согат дегенде таятасы Жалкар комузчу, эл артисти Ыбырай Туманов, өз атасы Ахмат Бердибаев театр сахнасында Кыргыз СССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер деген наамына ээ болсо, энеси Ыбыраева Модиса актриса өнөрүндө кызмат өтөгөн. Жашаган үйү да таятасынан калган белек. Түргөн суусунда күрпүлдөп аккан бул өнөр дүйнөсүндөгү үй бүлөнүн даңкы жалпы кыргыз элинин сыймыгы. Аталарынын жолун улаган Темирбек Бердибаев да асманда жаркып тийген жылдыздардын бири. Ага 1994-жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу жогорку наам берилген. Элине эмгеги сиңген маркум Темирбек Бердибаевдин ысымын түбөлүккө калтыруу максатында Каракол шаардык кеңешинин 27-чи чакырылышынын 42-чи сессиясында 27 апрель 2021-жыл Каракол шаарындагы балдар искусство мектебине Темирбек Бердибаевдин ысымын ыйгаруу жөнүндө токтом чыккан. Бул ак эмгектин үзүрү. Кош деп айтыш кыйын чында адамды, артыңызда далай жолдор из калды, өмүр көчүн булуттардай улаган, үйүңүздө чынар терек баккалды. Өмүрлүк жар, балдарыңыз урпактар, бийик жагар сиз күйгүзгөн чыракты. Чаң жукпаган бийиктеги жылдыздай, жана берсин бизде калган таланты.